6-январь дүйшөмбү. Баткен облусунун Арка 2 айылында үйдө жарылуу болуп 2 адам жабыркады. Учурда экөөнүн тең абалы туруктуу деп бааланууда. Жабыркаган 2 бейтап Ошко дарыланууга жиберилет. Бишкекте Аламүдүн дарыясынын нугун тазалоо иштери аяктады. Мамлекеттик курулуш комитети курулуштун мыйзамдуулугун текшерүү үчүн компанияларга объекттерге QR-коддорун орнотууну милдеттендирди. Бишкектин Борбордук Ала Тоо аянтында Манастын айкели турган жердин астындагы конструкциялар бузулуп, кайрадан толугу менен оңдолот. Ал жердин асты чирип, урайын деп калган. Кыргызстанда акыркы 3 айда метапневмовируска чалдыккан 2 адам аныкталды. Бул илдет адамдарда кадимки сасык тумоо сыяктуу жөтөл, мурундун бүтүшү, баш оору жана дене табынын көтөрүлүшү менен башталат. Адылбек Касымалиев Орок айылындагы футболдук стадиондун курулушунун жүрүшү менен таанышты. Объект келерки жылы ишке кирүүсү күтүлүүдө. Дүйшөнбек Зилалиев эч жака чыкпоо тыйылгаты менен эркиндикке чыкканы белгилүү болду. 7-январь шейшемби. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды Рождество майрамы менен куттуктады. Санариптик өнүктүрүү министрлиги 2024 жылы Кыргызстанда санариптик форматта жеткиликтүү мамлекеттик кызматтардын саны кыйла көбөйгөнүн билдиришти. Алсак 171 мамлекеттик кызмат жеткиликтүү болуп, 33 онлайн кызмат киргизилген. 30 декабрдан тарта Мексикада дайынсыз болуп жаткан Кыргызстандын жараны Жаныбек Жакыпов табылды. Ал Мексикада эс учун жоготуп, аны жергиликтүүлөр менчик клиникага алып барышкан. Жакынкы күндөрү мекенине кайтары белгилүү болду. Бузурман Субанов Кумтөрдүн жетекчиси болуп дайындалды. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык көрүү жана өткөрүү боюнча уюштуруу комитети түзүлдү. 8-январь шаршемби. Каржы министрлигинин маалыматына ылайык 2024 жылдын 11 айында Кыргызстандын бюджетине Google салыктан 705 миллион сом түшкөн. Жогорку кеңештин бөлүмдөрүнүн биринин жетекчиси жаңы жылдык корпоративден кийин кол алдындагы кызматкерин сабап салган деп айыпталууда. Бул фактынын негизинде Октябрь райондук ички иштер башкармалыгында бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасынын дарыгерлери күчөтүлгөн режимде иштеп жатышат. Бүгүнкү күндө 500 орунга ылайыкташкан ооруканада 600дөн ашык бейтап жатат. Министрлер кабинети 2025 жылга эмгек миграциясынын квотасын аныктады. Документке ылайык жалпы иммиграция квотасы 25 000 адамды түзөт. Ошто баасы 500 миллион сомдук 32 гектар жер мамлекеттин балансына кайтарылды. Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын премьер-министрлеринин 3 тараптуу жолугушуусу болуп өттү. 3 мамлекеттин өкмөт башчылары негизги тармактарда өз ара аракеттенүүнү күчөтүү маселесин, ошондой эле мамлекеттик чек ара маселелери боюнча жолугушууну өткөрүштү. Кыргызстанда транспорт салыгы жоюлду. Анын ордуна 1-январдан тарта ар бир айдоочу унаасына куйган ар бир литр бензин же дизелден 1 сомдон алынып баштады. Мындан тышкары буга чейин автотранспортко салык төлөбөй келген жарандарыбызды да салыктан бошотуу боюнча тапшырма берилди. Өлкө башчысы тиешелүү жарлыкка кол койду. Америкалык журналынын версиясы боюнча Кара Кол 2025 жылы барууга сунушталган 25 мыкты жердин катарына кирди. Авторлар аны Борбор Азиядагы эсте каларлык укмуш саякаттоонун борбору деп аташкан. 9-январь бейшемби. Автобустар туура эле токтойбу. Бишкекте автобус айдоочулардын жүргүнчүлөрдү отургузуу жана түшүрүү тартиби текшерилүүдө. Кыргызстанда 2025 жылдын июлуна чейин айдоочуларга текшерүүдө камсыздандыруу полисин көрсөтпөөгө уруксат берилди. Кыргызстандан кызыл төө бурчакты экспорттоо боюнча талаптарга жооп берген 16 атамекендик компания Кытайдын башкы бажы башкармалыгынын тизмесине кирди. Кыргызстанда Чүй облусундагы тигүү цехтерин колдоо программасы ишке кирүүдө. Чолпон Ата шаарында жайгашкан жалпы аянты 11,7 гектар болгон 392 миллион сомдук жер тилкеси мамлекеттин менчигине кайтарылды. Кытайдын Кыргызстандагы элчиси дайындалды.
Ысык көлдө 5 жылдыздуу Хан Теңири мейманканасын куруу үчүн 1 миллиард сомдук инвестиция салуу шарты менен 3 компанияга жер тилкелери ижарага берилди. 10 январь жума. Ош шаарында жаңы муниципалдык базардын курулушу аяктап жатат. Ал 20 январда ачылат. Баткенде чек-арачылар 2 миллион сомго жакын аткезчилик жүктү кармады. Три вершины тоо лыжа кластери жыл аягында ишке кирет. Бул тууралуу Кыргыз-Куршавел мамлекеттик ишканасынан билдиришти. Инвесторлар Бишкектеги Достук жана Саякат мейманканаларын реконструкциялоого 40 миллион доллар бөлүүгө даяр. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанга мыйзамсыз ташылып келди делген Абхазиянын жана Армениянын номуру менен жүргөн автоунаага байланыштуу жарлык чыгарды. Ага ылайык министрлер кабинети 2 айдын ичинде мындай машинелерди каттоонун жол жобосун иштеп чыгып, 6 айдын ичинде мыйзамдаштыруу маселесин чечүү керек. Жер суу көзөмөлү тармагында 2024 жылы 1400дөн ашык мыйзам бузуулар аныкталган. Алардан бюджетке 9,5 миллион сом түштү. Камчыбек Ташиев Испанияда жаштар курамасына жолугуп, алардын оюнуна күбө болду. Осман Airlines мамлекеттик авиакомпаниясынын учагы Ош-Каракол багыты боюнча алгачкы каттамын аткарды. 11 январь ишемби. Кыргызстан 2030 жылга чейин туризмди туруктуу өнүктүрүү программасын ишке киргизүүдө. Өлкөдө бириккен товар өндүрүүчүлөрдү каржылоо долбоору ишке кирди. Анын максаты дыйкан фермерлерди колдоо болуп саналат жана жалпы наркы 200 миллион сомду түзөт. Кыргызстандын Газпром, Нефть Азия жана Мунай Мырза компаниялары АКШнын санкциясына дуушар болду. Эмгек министрлигинин маалыматына ылайык 2024 жылы 1223 этникалык кыргыз кайрылман статусун алды. Чакан жана орто бизнес үчүн электрондук товардык транспорттук коштомо колдонулбайт. Бул тууралуу салык кызматынын жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов билдирди. Бул чечим ишкерлерге коюлган талаптарды жеңилдетүүгө багытталган. Коштомо кагаздар ири өндүрүүчүлөр жана импорттоочулар үчүн гана милдеттүү бойдон калат. Быйыл ажылык сапарга Кыргызстан үчүн 6060 орун бөлүндү. Бегимай Турузбекова Россиянын Царица музыкалык долбоорунда 2 орунду ээледи.